Кыргызстанда 8 февралга карата коронавирус 98 адамдан жаңы аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Акыркы суткада 308 адам илдеттен сакайып чыкса, 4 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 766 адам, амбулатордук түрдө 2995 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 199 617 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 191 397 айыгып чыкса, 2909 адам каза болду. Президент Садыр Жапаров Бишкектеги Ош жана Дордой базарларын кыдырды. Маалымат калайык, Жапаров көзөмөл кассалык аппараттар жана базардын абалы боюнча баргандыгы айтылды. Соодагерлер президентке базардагы орун, санитардык күн сыяктуу маселелер менен кайрылышты. Жапаровдун жанында Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев да бар. Президент Садыр Жапаров 18 январда салык кодексине кол койгон. Бул документте көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу максатында ишкердик субъектилерде жапырт көзөмөл кассалык аппараттарды киргизүү жобосу камтылгандыгы айтылган. Өкмөт муну бюджетке түшкөн салык, бажы төлөмдөрүн көбөйтүү максаты менен негиздеген. Буга чейин Дордой Мотор жана Татан өңдүү ири базарлардагы соодагерлер кассалык аппараттарды киргизүүгө каршы нааразычылык акциясына чыгышкан. Мурдагы вице-премьер-министр Токон Мамытов башкы прокуратурага суракка чакыртылды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалым болгондой, Мамытов учурда суракта ал Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча Дахат Мадумаров кол койгон протоколго байланыштуу суракка күбө катары чакыртылган. Эске салсак, Мадумаров 2009-жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда кол койгон Кыргыз-Тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу 14 январдан тарта күбө катары сурала баштаган. Депутат документ юридикалык күчкө ээ эмес экендигин кайталап, соңку окуяларды өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырган.